Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Бардыгыңа жагымдуу маанай каалайбын. Адеп сабагыны өтөбүз. Сабактын темасы балдар убадага бек болуу, сөзүнө тура билүү деген тема. Сабактын максаты теманы убадага жакшылык марттын иши деген жомокту окуу менен түшүнөсүңөр. Сөзгө бекем турууга, тапшырманы так аткарууга, жоопкерчиликтүү болууга көнүгөсүңөр. Ыймандуулукка, адептүүлүккө тарбияланасыңар. Балдар, убадага бек болуу дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Өз оюңарды айтып көргүлөчү кана. Сөзүндө тура билүү дегенди кандай түшүнөсүңөр? Кыргыз элинде айтылган сөз атылган ок деген макал бар балдар. Ошол макалдын маанисин өз алдыңарча чечмелеп көргүлөчү. Азаматсыңар балдар. Ар кимдин ою баалуу. Силер өз оюңарды айттыңар. Адамдагы эң үлгүлүү касиет сапаттардын бири убадага бек туруу. Бул дагы баланы кичинесинен баштап калыптанат. Убадага туруктуу болуштун өзү тартиптүүлүктү, туруктуулукту, акылы жетиктикти көрсөтөт. Убадага бек бала, ыймандуу бала. Айткан убадаңарды өз убагында аткарууга, сөзгө бекем турууга, тапшырманы так аткарууга, жоопкерчиликтүү, уяттуу болууга көнүккүлө. Балдар, убадага жакшылык марттын иши деген жомокко кулак салып угуп отургула. Илгери бир хан болуптур. Бири жарамсыз, бири жагымдуу эки адаты бар эле. Жыл сайын бир күнү жазалоо күнү деп атап, ошол күнү эртелеп көчөгө чыкчу. Биринчи туш келген адамды кармап алып, сарайына айдап келип өлтүрөр эле. Дагы бир күндү соопчулук күнү деп, биринчи туура келген адамга соогат тартуулоочу. Күндөрдүн биринде Акмат аттуу кембагал адам жазалоо күнүнө туш келип калды. Залим хан аны өлтүрмөкчү болуп желдетти чакырды. Акмат жалбарып мындай деди: "Менин аялым жана жаш балдарым бар. Күн өткөрүүдөн өтө кыйналдым. Үй бүлөм ат жылаңач абалда жашайт. Кедейчиликтен бала бакырамды араң багып жатам. Бүгүнкү жазалоо күнүндө сизге туш келип калдым. Билип турам, өлтүрөсүз. Азырчы кеч өлтүрүү сиз үчүн баары бир. Мен шаардан көп алыс эмес бир айылда жашаймын. Мага уруксат бериңиз. Тилемчилик менен тапкан азык оокаттарымды үй бүлөмө алып барып берейин. Андан соң үй бүлөм жана дос жолдошторум менен коштошуп, күн батарга жакын кайтып келемин. Убадама кылапаттык кылбаймын. Мага ишениңиз." Залим хан ал бечарага ырайым кылбады. Бир кепил табылмайынча уруксат бербестигин айтты. Акматтын өзүнө жакын адам болгон Канатка келди. "Эй Канат, мен өлүмдөн коркпоймун. Болгон ат жылаңач калган аялым менен бала чакаларыма жаным ачыйт. Мага кепил болуп тур. Үйүмө барып тапкан нерселеримди үй бүлөмө тапшырып, алар менен коштошуп күн батканча кайтып келейин" деди. Канат анын өтүнүчүн кабыл алды. Хан ага уруксат берери менен өз айылына жөнөдү. Мына күндүн батышына дагы аз убакыт калды. Акматтан али дарек жок. Хан Акматтын ордуна Канатты өлтүрүү үчүн желдетин чакырды. Ошол убакта бир адамдын ат менен чаап келе жатканы көрүндү. Канат: "Ушул адам Акмат болсо керек. Ал келгенче сабыр кыла тур" деп өтүндү. Ал чындыгында эле Акмат болчу. Тердеп кургап энтигип кирип келди дагы ханга: "Убадам боюнча күн батканча жетип келе албай, кепилим Канат менин ордума өлтүрүлөт деп корктум эле. Дагы жакшы өз убагында үлгүрүп калдым. Канатка ыраазымын. Эми ыктыяр өзүңүздө, өлүмгө даярмын" дейт.
Хан абалды көрүп терең ойго чөмүлдү. Акмат менен Канатка карап мындай деди: "Силердей ажайып адамды көрбөдүм. Эй Акмат, сендей убадага бек адамды көрө албадым. Сен Канат, жакшылыгың, мээримиң менен бардыгын ойго салдың. Мен силердей убадага бек, жоомарт адамдардын үчүнчүсү болбосом дагы, жоомарттыгыңарга күбө болуп, жазалоо күнүн токтотууга ант иштим." Хан Акмат менен Канатка көптөгөн тартууларды берип, урматтап, үйлөрүнө кайтууга уруксат берди. Балдар жомок аягына чыкты. Эми суроолор боюнча аңгемелешебиз. Эмне үчүн жомоктун темасы убадага жакшылык марттын иши деп аталды? Хандын биринчи адаты жактыбы балдар силерге? Акмат Канаттан суранууга эмне үчүн мажбур болду? Акмат эмнеге ат менен шашып чаап келди? Хан эмне үчүн бул адамдарды өлүм жазасынан бошотту? Ооба балдар, туура айтасыңар. Демек, убадага бек туруу, сөзүндө туруу бул мыкты сапат экен, Балдар, дайыма эсиңерге түйүп аткара жүргүлө. Убада кылсаңар, аткаргыла. Убада берүү арзан, аткаруу кыйын экенин унутпагыла. Убада берсең, убадасына чыда. Бул аталардын сөзүн дайыма эстеп жүргүлө балдар. Үйгө тапшырма: убаданын жаманы улам болжоп тилемизген, убаданын жакшысы адамдык абийирге ишенген деген макалды чечмелеп келесиңер. Ушуну менен балдар бүгүнкү адеп сабагыбыз аягына чыкты. Келерки сабакта саламдашканга чейин саламатта болгула.